жалпысынан айтканда ген план негизинде ошо только проект застройка негизинде жасалып туруп градсоветте каралыш керек. Антип каралбайынча ал документ туура эмес да. А бул ошо процедуралар негизи жасалганда ген планды өзгөртүп кое берсе болот. 2005-жылы включительный болсо деле бир архитектор өзү өзгөртүп кое берсе болобу, ушу градсоветке салып туруп. Бул жок, андай маселе жок бу жакта, андай маселе. Мындай болчу. Ким айтып атат? Сайыс нуагында, мына мен айттым. Сайыс нуагында 1,5 километр эме малая застройка болчу. Малая застройка. 2025-жылга чейин бу жерде усадебная застройка. Туура. Эмнеге ушуга каршы силер проект застройканы градсоветте бекитип атасыңар? Биз ушул боюнча биз дайынданалы, чоң ошол жерден анда уже Бу жерде жамаат менен сүйлөшүп, сунуштайбыз да, 1-2-3 өкүлдөрдөн. Подтверждающий, да? Мен көчө градсоветте карап атам. Ушул усадебный жерлерди шаардагы ген пландын ичинде жаткан, шаардан ичинде ген план. Давайте такыр карабайбыз деп атам. Болду. Так уксаңыз, такыр карабайбыз. И градсоветте сиз главный мүчө, ошол жерде сизсиз, как главный архитектор. Сиз ушул нормаларды болсо сакташ керексиңер. Мен мындай кылып атпайм, ошону. Анан мына бу жерде сизди билем, мен сизди жакшы билем. Высокая улитка, охранный зона кана? Эмне бул охранный зонаны карабай эметип? Билем жакшы, мына. Кеп анда эмес да, мен да билесиз. Мен билем, сиз мындай да. Эми айландырбачы. Ал жерде сен жок Ген планда андай жок. Ген планда айтылган эмес. Сен турдуң эле ошо. Бийлик эл үчүн. Туура, Конституцияда жазылган. Анан силердин градостроительниңерде ушул жердин элинен эгерде выше турат десеңиздер, анда биз ыраазыбыз. Саламатсыздар, урматтуу Сол Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз Арча Бешик жаңа конушунда көп кабаттуу үйлөрдүн курулушуна каршы чыккан тургундар менен биргеликте Бишкек шаардык мэриясына келдик. Бул жактан дагы тиешелүү адамдарга ушул суроолорду бермекчибиз. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Assalamu alaikum. Мен Кайрат Кенжебаев, Сол Беспредел баш редактор, бул Арча Бешиктин эки көчөнүн тургундары. Атайын жазып келип тургундар, мен атым Мурат Осмонов. Мэрдин орун басары болом. Курулуш боюнча, курулуш маселелери боюнча. Саат 3-тө эсте туура болсо Узун Булак Бакаева көчөсүнүн кесилишинде архитектураны гострой эмес, архитектурный строительный контроль деп коет, ГАСК деп коет. Мен анан дагы тийиштүү биздин кызматкерлер менен баралы. Туура көрсөңүздөр. Ошол жерден барып ордунан көрүп, мен кече күнү дагы ушундай жерге барып келдим. Бир мыйзамсыз кылмыш кылып деп. Ошол жерге барып дагы жеринен көрүп, ошол жерде сүйлөштүк. Эгер ошол жерде строительство болуп аткан болчу болсо, дагы ошолор менен дагы сүйлөшөлү, документтерин текшерели, ошол жерденчи. Анан прилегающий участок бар. Жок, ошо мен айтып атам. Жок, ошо фирманы чакыра аласыңар жак. Силерге 15 жашта салып аткан үйдүн ким ал фирмасы табылбай атат да вообще? Биз табабыз. Мен азыр запрос бердим. Бакаева Узун Булакка үйдүн адресин айттык. Мен ошол жер архитектор менен, ГАСК менен, анан мен ошол жерден барып баралы сүйлөшөлү. Бабата Узун Булак дагы ошентели токтотуп калганга дагы мүмкүнчүлүк болуш керек да биздечи, барып жеринен көрүпчү, анан протокол ошол жерге дагы оформление кылалы кагаз түрүндөчү. Өзүңүз барасыз? Мен барам, мен карап ошол жерде. Болбосо бул жерден азыр сүйлөшөбүз, анан мен да көргөн жокмун ал жердичи. Анан мен жаңы эле келдим. Бир ай болду иштегенимчи. Барып анан ордунан көрүп туруп ошол жерден чечим чыгаралычы. Сиз анда ген планды алып алсаңыз, ал жерде усадебный жерлер. Ген планы да? Башкы Бишкек архитектурга бердик, бардык, сурасак. Аяк биринчи турак жай департаменттен бардык. Баба ата боюнча, анан Узун Булак Бакаева боюнча. Барганда алар айтты, биз Бишкек глав архитектурадан келген документти гана карайбыз деди да. А мейли ошо суроонун баарын ошол жака бергиле, ал документтин баарын ошолор берди. Аякка бардык. Барсак, алар айтты, биз норма менен эле иштейбиз. Биз норманы дейт, градсовет шаардык кеңеш бир атан комиссия бар, ошолор кабыл алып берген. Суроолоруңарды мэрияга бергиле деди да. Биз биякта ни при чем? Жок, мындай кылалычы. Ушундай деп койду да. Эл күнөөлүү эмес, чурката бербейличи. Анткени азыр чуркап аягын таппай каласыңар.
азыр силер тияка баргыла бияка баргыла деп элечи баш айланып калат. Андан көрө биз баарыбыз да чогулуп элечи ошол жерге барамчы. Барып мен туура чечим. Дагы Баары ошондой кылдык деп. Ошол жерге кайрылдык. Ошондо градостроy ошондо көрөлчү ошондой. Городостроительный советтин жетекчиси бар да. Градсовет. Ошону ала барсаңыз. Архитектор да. Ошону айтам да. Эми адам бир кыла турган жумуштар да өздөрү. Ошол жерден мындай кылалы, суроолор дагы жанагы ошол эле салынып аткан үй эмес дагы жанындагы дагы айтып атпайсызарбы? Зеленкалар депчи. Ошол боюнча дагы суроолорду даярдап алгыла. Бир эле ошол жерден берип алабыз суроолорду. Анан протоколго толтуралы. Исполнениясын. Эгерде чынында болот болсо, мындай мыйзамсыз иштер болсо, токтотолу строительствону. Токтотуп туруп, анан чечишели. Болбосо анда бул маселе токтобойт да. Чечилбейт да. Анда бүгүн саат 3-тө компаниялар да барышат, а? Алар иштеп атышат да. Сизге кичине информацияда bir частный электростанция белгисиз строительный компания город совети кайрылат. Ал болсо карап көрөт дагы. То есть мындай биринчи өкмөт чечими бар экен. 25-жылга чейин эч кандай бир движение болбосун. Генплан. Анан аны мына 22-жылы Бузуп атчагы. Мына ноябрь айында городсовет чечим кабыл алып, баягыны өзгөртүү кирилсин. Анан деп туруп кызык да бул атайы жасагандай да. Анан бул мен ушуну караганда 10 этаж, 12 этаждан бийигирээк имарат деп жүрөт проект боюнча деп айтып 15 бекен. Ал болсо деген шаар Бишкек шаарынын карамагына кирбейт да негизичи. Бишкек архитектурагачы ал гострой карайт. Бирок ошого карабастан биз барып чечели. Барып чечишип, сурашып, болбосо силерди айтып атпайбы, азыр силер бир гостройго барасыңар, бир Бишкек архитектурага барасыңар. Анан эки ортодо калып калат. Туура бут специалисттерди. Ошондой эле мен тиги жерден да чакырайын. Мына республикасынычы. Анан ошол жерден отуруп туруп жакшы Өзүңүз тем более кубулушту керек. Сүйлөшүп алып ошол жерден проектсин текшерели анан бүт суроолорго ошол жерден жооп алалы. Азыр Узунбулак кайсы? Анан бирок мындай кылыш керек. Бул менин оюмча Узунбулак Бакаева дейт да ошол жерден жол болду. Менин оюмча мындай да бул маселеничи азыр барып туруп эле чечип ийчүдөй биздин азыр мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Биз хотя бы барып туруп көрүп токтотупчу жана документально оформить этип алчы. Барды протокол, моундай тийиштүү адистер барды, жетекчилер барды деп туруп ошол жерге протоколду жазып силерге копиясын берип, анан ошо менен анан иштейли. Иш алып баралы. Силер бир 3-4 киши шайлап алсаңар, демилгечи топ болупчу. Мага мен менен катышып турганчы. Анан ошол бойдон анан суроо жооп болуп туруп ошол жерден кийинки күндөрдө ошо карайлы. Чынында эле азыр одоно бузулчу болсо анда токтотконго биз дагы катышышыбыз керек анда. Өтө одоно бузулган да генпланды бир архитектор бул киши айткандай эле. Бир частный архитектор градсоветке коюп туруп, ошол жерге усадебный жерлерге многоэтажка куруп салат деген туура эмес да. Бул деген одоно бузулган закондун баары тебеленген да. Жок, курса ошол үйлөрдүн баарын алып, как современный цивилизованный кылган керек. Анан төр жагында элдер турса караңыз. Бирок ал жерге уруксат жок. Усадебный жерлер. Жаңы свежий жерде. Жаңы свежий жер. Частный сектордун арасына тим эле кыргыз жайгаштырып алганда мисалы генпландагы жазылыш керек да. Ал жерде да расчёттор бар да. Силер жакта мен ойлоп атам, эми расчётторду дагы көтөрөлчү, кандай экен. Расчёт бузулган, көчө кыскарган, болгончо болгончо Узунбулакка биздин эмени кошуп коюңуздар. Бабата. Жок, айтылып атпайбы? 160-161 участокка салынып атат. Бабата могул азыркы негизги курулуш илешкен көйгөй болуп чыгат да. Менин оюмча. Ошон үчүн Узунбулак ээле келе бербей бир жагда өчүшүң. Алдын ала жагына өтүш керек. Ал жерге уруксат жок. Аралыгы 100 метр, 200 метрдей эми жакын эле да андай. Бабатадан баштасак. Баштайлы 3-тө Узунбулак Бакаевадан, Бабадан баарын көбүрөөк келсеңиздер эми активдүү катышсаңар анда. Саат баарын айтып саат 3кө чоң. Ал жерде 76-кварталда примерно 400 тутум бар экен да. Биз деген кече көпчүлүк келейин дегенде буяка бизге звондады. Милиция органдарынан ушундай болбойт деди. 4төн гана алып келесиң деди. Биз макул болдук. Биз деген мыйзамды угуп, биз мыйзам жолунда гана келет алат да. Негизичи 76-кварталда 400 түтүндөн ойлоңуз 2ден 3дөн чыкканда эмне болот? Мындай жерлер толтура болот. Баары бириксечи. Негизи просточу, мындай түшүнүктүү нерсе болот да. Мыйзам бир жагынан эле иштеп атат негизи. Активдүү жарандар ошо жана жашагандардын активдүү жарандары, активдүү бөлүгү келип бериңиздер ошол жерге. Биротоло сүйлөшөлү, анан жардам бергиле. Мейлі, рахмат. Рахмат. 3-тө Азыр биз вице-мэр менен жолуктук. Ал саат 3-тө, бүгүн саат 3-тө ошол Узунбулак Бакаева Баба Ата көчөсүнө барып
жеринде тиешелүү кызматтарды алып барып, ошол жерде эл менен талкуулайбыз деди. Мындан кийинки биздин уландысы ошол Арса 5те болмокчу. Биз эртең менен Бишкек мэриясынан тарттык эле, аякта вице-мэр келип, ушул жеринде баарын териштиребиз деген. Азыр ошо кайрадан Арса 5тин Узун булак, Бакаева көчөсүнүн кесишиндеги курулушка келдик. Азыр жагдай кандай болот, анын баарын көрсөтөбүз. Азыр деле баштайбыз. Бишкек шаарынын башкы архитектору Карыбаев Урмат Карыбаевич. Жүрүңүздөр, мындай кылбайлы. Могу жолдон кичине мындайраак чыгып. Мындайраак жүрүңүздөр өзү. Жакыныраак турыңуздар, баштап. Кестер баки. Ana ушул жерди могу эмеден баштап Баба атага чейин, анан Бакаева кайсы көчөлөр? Иманалиевага чейин уруксат берип коюптур. Эме кылчы. Корректура кылганбы, бир балекет кылып. Проект застройка жазып. Проект застройка. Уруксат эмне жерге болобу ошондой кылганда? Негизи планды бузуп, бир кишинин эмеси менен. Мына жерге мисалы үчүн 15 этаж үй түшөт. Бул 3 үй ордуна деп атабыз, э? 3 үйдүн ордуна 15 этаж үй түшөт деп атат. Мындай да негизи мен правиласын, регламентин айтып берейин. Усадима азыр эми ген пландын документ 2022 жыл баягы Бишкек шаарынын ген планы 1999 жасалып, 2006 жылы бекилип, 2025 жылы чейин иштеп аткан документ да. Ал уже 2 жыл калды убактысы. Ал кезде эми ар кайсы зона сер айткан усадебный, высокоплотный, общественный, многоквартирный, многоквартальный болуп бөлүнгөн да. Бул жер баягы бул магистраль көчө каралып атпайбы шаардынчы. Мунун баары тең ген планын негизинде кийинки ген планда мунун баары тең высокоплотная, общественная жилая застройкага жанат. Бул жердин баары тең шаардын эмесичи. Анан эмне үчүн усадебный жерге уруксат берип атасыңар деген суроо да. Бул суроого мындай да, негизи жөндөн жөн уруксат берилбейт. Жөн эле келип мындай эле тиги заказчик келип уруксат ала албайт. Уруксат алыш үчүн толтура жанагы проект застройканы целый комплекс мероприятий жанагы проект застройканын баарын жасап чыгып, аны градсоветке киргизип, градсоветтен 1, 2, 3 жолу каралып, замечаниялары болуп, ошол негизинде анан калган документтер жасалат да. Эми түшүнүктүү мындай көз караш менен, мындай жеке көз караш менен караганда бул жерге баягы турак жай, бийик кабаттуу турак жай, мындай жеке турак жайларга караганда мындай эме көрүнөт деп атпайсыңар. Бирок келечекте бул жердин баары тең шаардын ичиндеги турак жайдын баары тең эле ушинтип кичине чыр-чатак болуп атат. Көчөдө эле бир жерде ушинтип көрүп келдик, бирок эми проект застройка менен ушундай жасалыш керек да. Жалпысын айтканда ген план негизинде ошо только проект застройка негизинде жасалып туруп, градсоветте каралыш керек. Антип каралбайынча ал документ туура эмес да. А бул ошо процедуралар негизи жасалганда. Өзүңүз азыр айттыңыз, кечирип коюңуз, сиз сөзүңүздү аралжы. 2006 жылы ген план бекитилген. 2005 жылга включительно ген план. Ал өзгөрбөш керек. А эмне үчүн бул жерди өзгөртүп туруп 15 этажга берип атасыздар? Мен сизге айтып атпаймынбы? Ген план ичинде ген пландын основной документ градостроитель. Андан кийинки иерархия бар да, ПДП деп коет, проект детальный планировка. Ал жок бизде. Андан кийинки документ бул проект застройки. Проект застройки жасалат. Жасалып туруп ошо бекитилет градсоветте. Ошо негизинде баягы жердин эмелерин каралып чыгат. Кыскасы ген планды ошол айтканыңыз. Иә. Проект застройка жок. Проект застройкасы бар. Ген планды өзгөртүп кое берсе болот. 2005 жыл включительный болсо ген планды эмес, бир архитектор өзү өзгөртүп кое берсе болобу, ушу градсоветке салып туруп. Бир эле главный что градсоветтен эметип проект застройка жасалат да. Мисалы үчүн ушул жерде баардыгы жаңы эле салган, жаңы үйлөр да, бүт жаңы салынган үйлөр. Уруксат берилген. Уруксат берилген, жаңы 20 кээ бирлер 20 жылдап салган үйлөр бар да. Ал бул кишилер баардыгыбыз бул жерде алганда жеке турак жайлар. Ушу сиздердин эмеңерден сурап туруп бул жерге муну этажга түшпөйбү деп туруп салганбыз да, жакшы үйлөрдү салганбыз да. Анан кийин бирөө келип туруп мен мына этажга курам десе уруксат берилбейт. Эми шаар өнүгүш керек да. Өнүгүш керек бизге. Жол менен өнүгүш керек. Бул шаар мындай да. Биз шаардын баягы биз бул жердегилер Кыргызстандын жарандарыбыз да. Биздин өзүбүздүн правобуз бар да. Туурабы? Бул жерге жаңы 20 жылдап үйлөрдү салып атса, сиздер
бул жерге 15 этажга уруксат берип атасыздар да. А бул ген планды өзгөртүү деген эгерде конституцияны өзгөрткөн сыяктуу эле да бир граждан законду, основной закон. Сиз айтып атасыз 2005 жыл включительно деп. Азыр 2023 жылда. Ой, 25 жыл включительно. Азыр 2023 жылда. Бизде мындай да порядок бар да, любой документ. Генплан деген бул основной градостроительный документ. Баарыбыз тең эме тур. Ичинде иерархияга айтып атпайбы, бөлүнөт. Зачем тогда буларды бердиңер? Бурун эмнеге бердиңер? Бурун эле вот надо было этажку поставить. Мен 2006 жылы мен жок, андай маселе жок буякта, андай маселе. Мындай болчу. Ким айтып атат? Сайыс нуагында, мына мен айттым. Сайыс нуагында 1,5 километр эме малая застройка болчу. Малая застройка. Азыр ошол эмени тиги мындай да. Жок, ошол эмени тиги норманы өзгөртүрсүңүз. Азыр 300 метрдей, а ким отвечать этет? Тектонический разлом 5ке бөлүнөт, 5 зонага бөлүнөт. 200-300 метрден баштап 1,5 километр, 3 километрге чейин өзүнүн балинасынан бери жаратылган. Эң опасный зона бул тектонический разломдун 300 метрлик зонасында. Калгандары зона влияния болот. Аларга атайын сейсмикалык шарттар менен курганга уруксат берилет. Сиздин жообуңуз боюнча бул жер закондуу түрдө курган жатат, сиздер уруксат закондуу түрдө курган жатат. Биздин эмебиз правобузду защита кыла албайсыздар. Негизи 114-токтом менен августтун 22-синде чыккан менен негизи мындай да, аякта деген согласие соседей дегендерде уруксат жок. Азыр сиз мындай карап чыгасыз. Бул жерди баба атаны бардын карап чыгасыз. Анан сабас Кечирим сурайм. Фуатбек Мукашев вице-мэр. Фуатбек Мукашев менен эртең менен жолукканбыз. Азыр көрүп чыгасыздар да бул жердичи. Курса боло усадебный бул киши айтып атат, главный архитектор. Биз законно бердик деп атат да. Бул жерде закондун баары бузулган да. Себеби 25 жылга чейин включительно ген план боюнча бул жерге 25 ген планды өзгөртүп берсе болот. Жок, кошуналардын проект ген планды өзгөртүп, проект застройка менен деп атам. Градсоветте каралып, байке. Эме кечиресиз. Сиз туура айтыңызчы, анан мен кечиресиз. Сиз главный архитектор эмес экенсиз да. Сиз бу жерде жалган айтып атасыз. Силер бу жерде адамдарды болсо туура эмес жолго салып атасыз. Силер айтып атасыз, бу жерде болсо мыйзамдын чегине бергенсиз. Мыйзамдын чегине берген жоксуз. Сиз ошол градсоветтин мүчөсүсүз. Сиз главный архитектор болуп, бу жерде болсо мамлекеттин кызыкчылыгын коркош керексиз. Мына генеральный план. Генеральный план боюнча байке туура айтат. 2025 жылга чейин бу жерде усадебная застройка. Туура. Эмнеге ушуга каршы силер проект застройканы градсоветте бекитип атасыңар. Градсовет деген эмне? Бул общественный эле эме мүчө, общественный орган. Решение градсовета носит рекомендательный характер. Градсовет юрист. Я правозащитник, я юрист. Генеральный план 2006 жылы өкмөттүн токтому менен бекитилген. Сиз айтасыз, это общий, это не общий, это главный юридический документ. Это конституция для архитекторов, для вас архитекторов. Ошол генпландын негизинде все. Здесь только может быть усадебная застройка. Бу жерде полностью усадебная застройка. Буларды эмнеге куруп коюшту? Ушуларга ким уруксат берди? Орекиле землетрясение болсо, жерлердин баарын жаап коет. Кудай сактасын. Турцияда эле болсо полностью все будем погребены. Жобуну каалы эме? Эми жобун билдик. Айтты да. Протокол үчүн. Жок, вот, на генплан. Вот усадебная застройка. Да бир жолу кайталап айтып атпайбы. Сиз айтып атпайсызбы? Градсовет рекомендательный. Мунун баары тең рекомендательный эмес. Мунун баары тең азыр обязательный характер. Рекомендация градсовета это обязательно. Градсовет не имеет права без общественных слушаний проект застройки делать. А ошондой бар. Закон о градостроении. Бергенге келдиңер болсо. Вот здесь я вот вижу личную заинтересованность, понимаете, в этом проекте. Түшүндүрүп берип атпайбы. Сиз градсоветти бул обязательный, рекомендательный эмес ал. Ал обязательный орган. Шаардагы жана курулушту. Ошондо өкмөттүн болсо чечимин болсо жокко чыгарып тастайбыз. Өкмөттүн градсоветтин өкмөттөн жогорубу? Өкмөттүн токтомунда жазылып турат.
Решение Градсовета обязательно. Туура эмес кабыл. Эмне өкмөттүн токтомун жокко чыгарып тастайбыз. 2006 мына оруту бекитилген. Бизде деген өзүн өкмөт берге жазган. Мына окуйсызбы бу жерде. Территория квартала высокоплотный усадебный застройка. Анда билсеңиз эмне каршы жүрүп атасыңыз? Генпланды билип. Генплан эмет проект застройка жазып атпайбы? Ошо проект застройки генпландын негизинде иштелип чыгат. Он не может противоречить генеральному плану. Вы что заканчивали? Вы архитектор по образованию или кто? Я архитектор. Ну а тогда жооп бербейсиңер, эмнеге болсо бу жерге каршы болот. Основной градостроительный документ. Так вот, основной градостроительный здесь усадебный. Что-то какой-то зон эметте бүт проектный застройка негизинде жазылат. Вот изменения без постановления правительства. Вы закон о нормативно-правовых актах читали? Граждандардын интересин сиз да коргошуңуз керек. Как главный архитектор. А сиз болсо сиз строительный компаниянын адвокаты болуп атасыз. Сиз барго ошол ой жок болсо анда сиз барго объективно карашыңыз керек. Вице-мэр келгенде сиз элди заблуждениеге элдердин ою аргандай да сиз бүт ушул жерде турган жарандардын баардыгы биз Кыргызстандын жарандарыбыз. Биз закондук кан адамдарбыз. Биз сизге ошон үчүн кайрылганбыз өткөндө. Сиздер просто проигнорировал. Тиги жигитке мен түшүндүрүп айткам өткөндө. Сизге түшүндүрүп айткам, А сиз телевидениеге чыгып алып туруп кайра тескери айтып атасыз. Туура эмес айтып атасыз. Сиз туура эмес айтпаңыз. Сиз элди алдабаңыз. Элге объективно мамиле кылыш керек. Биз элбиз. Биз Кыргызстандын гражданыбыз. Биз законду уккан адамдарбыз. Эч убакта закондун четине чыккан адамдар эмеспиз. Бул жерде усадебный жер. Бул жерге 15 этажды сиздин үйүңүз нары жакта болсо, сиз эч убакта бияка уруксат бермек эмес. Эң туура. Сиз жашайт береңиз жанында. Сиз эң туура. Биз да ошо сиздей эле адамбыз, Кыргызстандын гражданыбыз. Биздин дагы өзүбүздүн правобуз бар да. Сиз барго азыр адвокат болбоңуз. Сиз барго объективно чечип бериңиз. Биз барго сизди адвокат болуп атпайсыз. Сиз айтып атпайсыз. Строительный компания баарын туура кылды. А мен строительный компанияда мен вообще сөз кылган жокмун байке. Туура айтып. Азыр айтып атпайсыз. 15 этаж туура чечилди деп өзүм. Проект застройканы айтып атам мен. Жок, ошоки проект застройканы мен өзүмдүн жумушум деңгээлинде айтып атам. Мен бир дагы строительный компанияны эметем. Ошоки проект застройкины силер болсо туура эмес болсо бекитип берип койгонуңар бар. Биз угуңуз, бизди угуңуз. Биз сизди жумуштун учурунда убактыбызды бөлүп сиздин убактыңызды алып келип чакырып ушуну чечип бериңиз деп чакырып атабыз. Биз муну ырбатпаңыз деп атабыз. Бул жерге мына геташкаларды курганга болбойт деп атабыз. Түшүнүп атасызбы? Жок. Сиз негизичи бул эми азыр барып туруп бул жерди караңыз. Идеальный жагы, идеальный жагы. Баба атаны караңыз, Иманалиева көчөсүн карасаңыз. Бир сөз мындай кылалы. Биринчи маселе боюнча мынакей азыр биз деген зафиксировали. Мындай кылалы. Значит, бизде деген азыр доо бар, усадебный застройкага этаж үй түшүп атат. Биздин мэриянын позициясы, мэр өзү бир нече жолу айткан. Жилмассивдердин ичинде болбойт, мына этажын салган дегенчи болбойт. Эми мындай кылабыз. Азыркы бул өкүл азыр айтты бул маселени. Бул маселени биз азыр биринчи вопрос кылып бул жерге жазалы. Жоон мен азыр комиссия да силер да кирсеңер болот. Комиссиянын курамына киргизели, карап чыгалы, жооп берели бул боюнча. Азыр дагы мындай кылалы. Дагы маселелер деп айтпадым беле, дальше көрөлү. Экинчи маселе кандай? Да. Экинчи маселе азыр баба атаны да карап. Баба атага бар берем деп. Могул жерде эле. Анан бул дагы мындай болот да, строительный компания мына бул жерди курганыбыз келгенсип, нар жакта кичинекей көчөгө силердикин да сатып алабыз деп атат. Элди алдабасын. Аларды сатып ала албайт. 12 метрге сиз строительный компанияны билесиз да, 12-16 метрге этажны түшүп албайт да, туура. Жагында соседтер турсачы, азыр 16 понедельник, вторник деле болот? Бакаева көчөсүндө элдерди алдабаш керек да, элдер. Эме 17-синде кандай? Кыргызстандын граждандары канча өкүл? Силерди сатып алабыз, кымбат сатып алабыз, строительный компания алдабаш керек. болобу ошол. Мэрияда. Бабатадан бирди экини алгыла, бабатадан. 17-сине болсо ар бир көчөдөн болсо бир эки өкүлдөн чыгарбайлыкпы, ар бир көчөдөн. Мындай түшүнгөн адамдардан да. Түшүнгөн адамдар. Юрист, араңардан байтечилет экен. Ошондой да, мына эже да кошулсаңар, Ооба, эже кошулат. Анда ошондой кылып, биз ушул боюнча биз дайынданалы, чоң ошол жерден анда ошо. Биз бу жерде жамаат менен сүйлөшүп, сунуштайбыз да, бир эки үч өкүлдөрдөн. Бир сөз подтверждающий да. Башка жергиликтүү элдердин кызыкчылыгына карабайчы. Анан куруп кылган бул эми бул. Жок, биякта мыйзам бойдон иштейбиз. Кудайдын алдында да жооп бериш керек. Бул агай болсо айтып атат, бул законный. Сиздин законуңуз өзүңүз үчүн. А сиз бул жердеги жашаган элдин ошондо 17 саат канчага? Азыр дамылдан десеңер буяка.
Фамилия аты бар толық айтты, мен әбіресін айттым. Аял қатары. Біз болған мудырыбызды сатып, үйді сатып, малды сатып келген. Шыныңыз бе? И ошында ел көп аяба. Алы жетсе, жетпесе дағы. Мына мен екінші дағым бітелек. Мен таза ауа деп келген. Бұна елдің бар ұш таза ауа деп келген. Қымбатына қарабай. Понимаете? А потом, и вдруг мне это итарсы. Мы не хотим итарсы. Не хотим. Сколько рынок, Кызыласкер, Эски райондарға сала берсін, пожалуйста. А берде 2005 жылы... Қанша фамилияңыз жазып өнер? Апатадан сөйлесті. 2005 жылы берді. Генеральный план жоқ. Сен обязательно Сөйлей тұрғаны керек болады. Сөйле, бұлар жетсіз. Мындай, ағайын туғандар, мындай да азырча. 2005 жылы... Эжеке, біз тияқта сүйлөштүк, мен айтқаным бойынша, біз бұл жерге келдік. Архитектураның расми жоуын азыр угуп жатабыз. Бұл азыр мындай болуп атат да, ПДП боюнча сөз болду, азыр. Проект застройки боюнча, ген план менен проект застройки ортосундагы мүчүлүштүк боюнча азыр жооп берди. Эми бул жоопко сиздер канааттандырган жоксуңар. Эми комиссияга чыгарып муну. Комиссияга мына агай юрист азыр бересиз, ошо менен ошентели. Кайталанбайлы, туугандар, кайталанбайлы. Бул биринчи маселе, экинчи маселе эмне деп атты элек? Экинчи Бабатага барып берип. Баралы ошо жерге. Атмаке вице-мэр өзү да келди. Келип эл менен жолукту. Тыналиева Бакаева көчөсүндөгү Бакаева Узунбулак көчөсү тургундары менен бул маселени мэриянын жыйынына алып чыгып, ошол жерде ушул тургундардын атынан келген өкүлдөрү менен биргеликте талкуулай турган болду. Ал эми азыр экинчи сапар болсо, баягы сүйлөшүлгөндөй эле Баба ата көчөсүнө болмокчу. Ал жерден дагы тургундардын суроолоруна жооп беришет. Biz azыр кайрадан Баба ата көчөсүнө келдик. Эми бул жерден бул курулуш боюнча вице-мэрге бир катар жана тиешелүү кызматтарга суроолор берилмекчи. Не болду азыр? Иштеген жок. Мына эме экен. Ушу курулуштун эмеси экен. Курулуштунбу? Бул курулуштуку да? Жылан архитектурга аймалып койсок. Бул Чолок көчө көрдүңүзбү? Туюк көчөнү. Узундугу 100 метрге жетпейт, көрдүңүз. Туурасы 10 метр. Эми жерге өзүлөрүнүн айтканы боюнча 7, документи боюнча 5 экен. Кыргыз билесиз да. Багы кашыкты салганда тиги 5 колду тең салып коебуз. 5 этаж деп коет да, жерге 9 этаж кем болгондо ошо салат да. Анан 40 этаж деп атат. 40 квартира деп атат. 40 квартира болсо мына жерге, мына азыр сиздердин 10 машина, биздин 10 машина келди. Каягына барып, каягынан чыгат, каягынан эме кылат. Бул бир вопрос. Анан жанадан бери мен тиги жерде сиздердин сөзүңөрдү уктум. Жана градация совет, чечти градация совет депчи. Эки көчөнүн эли силерге официально кайрылса, ошол градация советиңерде карап туруп чече аласыңарбы? Ошого жооп бериңизчи. Эгер кайрылса? Биз кайрылсак мына жителе, эки көчөнүн эли 400 түтүн бар. 400 түтүн мисалы үчүн бар. Ошол сиздерге кайрылсак, градсоветиңерде карагыла, мурунку берилген чечимдерди мисалы үчүн жашаган эл каршы дегенге. Ошого жооп бериңиздерчи. Вице-мэр отурасыңар, главный эң отурасыңар. Мындайда документтин баардыгы уже чыгып кеткен да, сиз экспертизадан алып, заключение алып. Бул сот иши болуп калат да. Так, отуруңуз мисалы үчүн. Силерден мисалы үчүн зат менен кыла албай калабыз да. Эмне себептен? Эл мисалы үчүн эмеби, же болбосо жана частный компаниянын эмеси кызыкчыл койдобу? Мамлекет үчүн. Жок, бияктан частный компания деген эч кандай эме жок. Процедурасы айтылат. Процедураны айтып атам. Сот аркылуу депчи. Бу жерде мыйзам бузулду да. Мыйзам бузулган жок бак. Кандай мыйзам бузулган? Эми отуруңуз. Да, мына эми бул жерде мисалы үчүн тех советти мисалы үчүн 19-жылдан баштап алышыптыр. Бул жигит жалгыз үй, жалгыз эме, эки участоктун ээси бир киши да. Мен эч кандай эме, бир жагы жок турсаңыз анычы. Анан 19-жылдан бери тех советтен мисалы үчүн багы обычно тех услуга 1 жылга 6 айга берилчү. Биз иштеп турган кезде. 23-жылга чейин ошол эме кылып атабы? Ушул бир карап койсоңуздар. Биз көчө дагы мындай маселе болот. Ушунду багы эме алсаңыз, ушунча эме алсаңыз. Вот. 19-жылдан бери мисалы үчүн тех условия мисалы үчүн законно или незаконно. Бул бир. Экинчи маселе жанак биз айтып аткан эмени эртең мисалы үчүн сизге барганда да ушул нерсени коебуз. Жооп коебуз да бул. Ошол жанакы тех советтин протоколундагы чечимиңерге эки көчөнүн элинин чечими мисалы үчүн каршыбыз деген.
Эгерде силер ошол жерден жазып бере аласыңар, биз момундай негизинде дегенде биз сотко кайрылабыз. Силер менен эч кандай чырыбыз жок болот. Силер өзүңүздөрдүн эмеңиздерди караңыздар. Биз өзүбүз карап берели, өзүбүздүн. Өзүңүздөрдүн эмеңиздерди. Мэриянын тигиз эмесине караңыздар керек болсо, коллегиясында. Мэрге да ушуну айта барыңыздар. Биздин элдин эмеси ушул, эки көчөнүн элине каршы. Ошол Градал советтин чечимине каршыбыз, ошого эме алып туруп, ошол көчөнүн элине мисалы үчүн сотко кайрылууга дегенге дейт. Биз мэрия менен эч кандай чыр чатагыбыз жок. Биз ошол жанагы силердин чечимиңерди эме кылыш үчүн мына юристтерибиз бар. Өзүбүз да юристпиз, сотко кайрылабыз, соттун чечимин күтөбүз. Кандай дейсиздер? Ушул маселеге эмесиңер? Жооп берели. Анан эмге отуруңуз. Мына бул жерде Байке мен түшүндүм бар. Мындай айтып высоковольтты караңыз. Высоковольтты караңыз. Мына үч жерге берилип атат. Мына ичине кирип көрсөңүз да болот. Мындайда менин көчө дагы бизде градсовет болду да. Шаарда ушундай инцидент менин билишимче бир 1000дей да. Бизде 1000дей, 1,5 миңдей судебный процесс жүрүп атат да. Ушу усадебный территориялардын ордуна арасын ичине көп кабаттуу үйлөр, ар ким жаман иштеп атасыңар. Балким начар иштеп атабыз. Анан мен көчө градсоветте карап атам. Ушул усадебный жерлерди шаардагы генпландын ичинде жараткан, шаардын ичинде генплан. Давайте такыр карабайбыз деп атам да. Болду. Так уксаңыз, такыр карабайбыз. Эч ким кайрылбагыла. Усадебный территориядан Бишкек архитектура эч кандай да акмет ушул жерге жазабайбыз. Усадебный жер. Карабайбыз. Мыйзамды аткарыш керексиңер. Это бул генпландын основной эмес. Мен ошонун көчө градсоветке чыктым. Ошондо карап. Эгер ошондо градсоветтен өткөрсөк, биздин позиция ошондо болду. Биздин турган. Азыр мен айтып атпайм ба. Ошону эгер өткөрсөк, градсоветтен анда өткөрүшүм керек. Градсоветтен өткөрсөм, ошондон кийин усадебный жерлерге ушундай аз мындай туура эмес иштер болуп эме деп атпайбы, мындай чын эле силерге жакпаган иштер болуп атат, мындай айткандачы. Бирок градостроительный жумушта биз өзү алып барып аткан жумушта бул бүт дүйнө жүзү ушундай метод менен иштейт негизи. Биз жалгыз эмеспиз. Ошон үчүн ушундай болбош үчүн деп атам. Ушундай силердегиндей арыз баягы бир кичинекей үй салып койсолор болду, болбош үчүн такыр усадебный жерге жаңы генплан иштегенге чейин полный запрет. Кечиресиз, бир суроо бар да, кечиресиз, бир суроо. Урматтуу мына архитектор мына жерлер бар, пустырь. Мына азыр Бишкек Сити деген салынат, аякта поле, вопрос жок, салынат. Мына пустырлар толтура. Ош жака уруксат берсеңер, ал бир да, бирок биякта индивидуальныйга берилген. Индивидуальный. Анан ошого бул жаңы район вообще, жаңы район да. Биякка тоодон шамалга кире турган жер. Биякта раздом алыс эмес да. Роза Петров деген бар. Анан градсовет мына эски райондор канча бар, жана 50-60 жылы салынган шаарда жана грязный смог жана печка металлдер. Эмне үчүн биякка силер эметип атасыз? Мына вице-мэрге да вопрос да. Өткөндө акимият менен жолукканбыз, аким келген. Аяктан бир тургундар сураган, мусорный бак боюнча эле сурап атат. Коюп бергиле десе айтып атат, биз кое албайбыз. Эл менен кеңешиш керекпиз. Мусорный бакты. Карачы. А биякта 15 таштарды эл эч ким билбейт, эч ким айтпай эле бир частный архитектор берет экен предложение, градсовет законду карабай, элди карабай, кеңешпей отуруп эле сиз город развивать надо, мы не спорим. Но есть районы, которые реально там уже, мына Бишкекте эле эскилер бар. Биякта баары таза да, биякта шамал келип атат. Ошону туура өзүң айтып. Ушундай көйгөй болгон үчүн ошон үчүн биз такыр запрет кылалы деп атабыз. Биз усадебный жерлерге биз Бишкекте 50. Жок, эң туура муну запрет бар. Ошону аткарыш керексиңер. Мына агызыны көтөрүп атам, мына экспертизаны. Запрет болгон менен. Мына ушул жерде өзүңөр эле жазып турасың мына экспертизада. Согласно генеральному плану рассматриваемый участок определен по территории квартала с высокоплотной усадебной застройкой. Эмнеге бул ушуга каршы силер мы просто думаем, что вы берете деньги, коррупция. Нет, градсоветинде буга чейинчи. Өкмөттүн үйдө. Обязательно. Это не обязательно орган, абсолютно. И градсоветте сиз главный мүчө ошол жерде сизсиз, как главный архитектор. Сиз ушул нормаларды сакташ керексиңер. Мен мындай кылып атпайм ошону. Анан мына бу жерде сизди билем, мен сизди жакшы билем. Высоковольтка, охранный зона гана. Эмне бул охранный зонаны карабай эметип? Билем жакшы, мына. Кеп анда эмес да, мен де билесиз. Мен билем, сиздер мындай да.
Биз строительный айтып компания атпайм. претензия жок, силерге Бир претензия дагы мен андай эч кандай оюңар болбосун, эме эч кандай строительный компания. Биз деген өзүбүздүн иш, чара, жумушту аткарып атабыз. Жок, анда эмнеге мыйзамды бузуп, уруксат ген пландын өзүнүн иерархиясы бар. Кандай жумушту аткарыш керек? Жок, ген план айтып атпайбы? Болбойт. Казып отуруңуз. Ген планда андай сөз жок, болбойт деп. Жок, усадебный застройка деп атпайбы? Жок, сен бир тура эмес, тиге такап алсаң, отурсаң. Сен да тура эмес, мындай кичинекей нерсе. Сен мындан пилбек кылып атсаң, койсоң мындай. Жок, бу жерде ген пландын негизинде сүйлөшөбүз. Жок, отурсаң. Ал жердечи. Сен жок Ген окусаң. планда андай жок. Ген план айтылган эмес. Сен чогулдуң эле. Генеральный план барыңарга тең конституция. В первую очередь архитекторго, аны баары билет. строительдерге. Аны билсеңер эмнеге уруксат берип Жок, эл жарга такап алсаң, андай тура эмес. Туура. Сиз эми застройщиксиз, мен билем силерди. Жок, сен тура эмес кылып атасың. Силердики бу жерде болсо. Целевое назначение под индивидуальную жилую застройку. Биз булар чакырганбыз. Ошол жерде целевое назначение өзгөртпөй сен болсо берге салып атасыңар. Туура эмес бул. Эрик, мен кайра бир гана суроо бар да, кое туруңуз, мага жооп бериңизчи. 2005-жылы ген план жоголуп кеткен. Кайсы ген план жөнүндө айтып атасыз? Ошол ген план боюнчабы же азыркы жаңы түзүп алган ген планыңар боюнчабы? Кайсы ген план боюнча ошол жерде берилди? 2006-жылы мамлекет менен бекитилген ген план. 2005-жылы билесизби? При странных обстоятельствах ген план был потерян. Я почему? Она не подписалась. Одним глазом посмотрите, вы машину водите, да посмотрите, что жерде предусмотрена парковка или нет, предусмотрена или нет. Без эптеп, бяка жазабыз деп атып, мына 2 көчөнү асфальттап алдык. Анан кийин ушул жерде таштын үстүнө басып жүрүп, мы 20 лет вкалываем. Бизге телефонго же сууга же светке акча берген жок өкмөт. Биз баарын өзүбүз жазадык. Түшүнүп атасыңарбы? Я заплатила 90 000 сомов за канализацию. А мен экинчи этажым бүтө элек. Ошолор биздин баланста турат, али бери алган. Бүтүрдүк. Анан кийин эле мына эле бирлиге тойго 20 киши тойго чакырса үйүнө чыгып, жана день рождения чакырса машина батпай, биз момтип атып өтөбүз. Анан бу жерде, ушул жерде 50 үй турса, кантип эметет? Алар отстраивать этип калат, эл бу жерде өлүш керек. Туюк көчө өзү токтойт могул жерде. Тети көчөлөрдүн баарын талкалайт, потому что но жерде жөн эле усадьба салынат. Бербегиле да биз албайт электе, салбайт электе индивидуальный. Зачем? Мен 4 комната квартирамды сатып ушул жерге келдим, потому что балам врач сказал, спускайтесь на землю, на воздух деди. Булар болсо болгон мыдырын салды. Мына жерге, я знаю. Понимаете? Даже 12 үй эле. Половинасы пенсионер. Анан биз бу жерден көгөрөлүк өсөлүк, өлсөк дагы балдарыбыз жашынакай жашоодо жашасын деп келдик элек го. 7 этаждан турса карап, частный Рамдын ары бери бас бар да. Сиздер сураныштайм, көп сөздү көп айтпайлы. Сиздерде сураныш. Жанакы эки маселени карап бериңиз. Бийлик эл үчүн. Туура, Конституцияда жазылган. Анан силердин градостроительныйлерде ушул жердин элинен эгерде выше турат десеңиздер, анда биз ыраазыбыз. Эгерде мэрия коллегиясында мисалы үчүн чечебиз десе, көргөнөшкө алып чыгып сессиясына карайбыз десе дагы мына сиздердин колуңарда. Эки элдин көйгөйү ушундай экен, койгон маселеси ушундай экен деп туруп айтып барыңыздар. Биз мындай кылабыз. Биз ошону мына өткөндө сиз багы эме кылдыңыз, 4 киши барып багы эме кылганда эле ушул сөздү айттык. Мэрге айта барыңыз. Сиз өзүңүз мисалы үчүн багы эме көрдүңүз муну, э? Эгерде чоң көчө болсо, жок, бул киши ошо Бишкек главфакты башкарып турса өзү. Ал бул кишинин убагында белгилен эмес, сен акка кол койгончу, бул киши көп атака кылбагыла. Сен Кангелдиеваң деген кой коюптур. Кангелдиева. Биз жооп беребиз. Жодегичи багы сен Кангелдиева жетекчиси болуп аткандан негизичи. Кангелдиева Замира кол коюптур. Ошо Кангелдиева? Я знаю, кто она. Горсоветте да ошол багы эме кылып. Анын бир тууганы дагы Конгелдиев иштейт. Кандай болсо дагы ким келип койгойсо дагы азыркы учурда негизин айтып атабыз. Бизге архитектор жооп берет. Сизге мисалы үчүн багы эме болуп атпайбы? Могул жерде 1 этаж салат, 2 этаж салат элдер үй салып, жан кошунасынан обязательно подпись койдурат да. Анан 15 этаж же 7 этажга подпись кереги жок да, 1 этажга карапайым элге подпись иштейт, буларга иштебейт. Сиздин айтышыңыз боюнча туурабы? Жөнөкөй үй салсаң, разрешение алыш үчүн 2 жыл чуркайсың. Атама бар, энеге бар. Шасеттерден сагыласа. Мындай эл үчүн иштесеңер дагы тарыхта калат элеңер го. Ушул киши ушул токтоп деле ушул ишти деп. Байке, бүт отмена кылып салмак. Вообще карабайт болчун бул жерге. Келсе мына документим бар. Кечиргиле, урматтуу гимнкана курбасын.
любой силер дагы эртең ушул жерден тиги кошулар менен сүйлөшүп 2 участокко салабыз деп чыксаңар дагы биз да айтмак бере албайбыз, кечирип койгула. Ооба. Ошон үчүн мындай кылалы. Силердин суранышыңарды биз бүгүн эске алдык. Жанагы тиякта курулуш болбосун, биякта болбосун деп атасыңар да, туурабы? Ошону азыр биз өзүбүзчө тияктан дагы урматтуу мэр менен сүйлөшүп туруп, эгер чын эле мүмкүнчүлүк болсо, биз аракет кылалы. Эгер болбосо, анда бул кичине соттошчу иш да. Соттошобуз, анан экспертиза менен соттошобуз, биз менен соттошобуз, ушундай да. Эми аракет кылалы эми баягы силер. Главное сиз элди биздин эме талабыбызды колдойсуңарбы? Ол как главный архитектор катары айтып коюңузчу. Элдин талабын колдойбуз, конечно. Мындай кылалы анда, туугандар, агайын туугандар, мындай кылалы, сөз бериңиздер, Сиздердин суранычыңар боюнча мен келип бердим. Бул негизи мен деген курулуп жаткан объектилерде көрөт этем да, мен маселе эмес, бул бөлөк вице-мэр карайт. Бирок бизде мэр айткан бүгүнкү күндө. Сеники меники деген жок, барып туруп элдин көйгөйүн чечкиле деген. Анан 11 кече эле? 11 кече болчу. Кече күнү мэр өзү градсоветке катышты. Градостроительный советке катышып, кечеки күнгө чейин мындан дагы 1 ай мурун 3-4 жолу протокольный айтып, ошо совещание айткан. Жилой массивдин ичинде этаж үйлөр салынбасын деген сөз бар өзүнүн. Ну и всё. Кече күнү келип туруп Урмат Карабаевич эмне айтып атат? Ошону айтып атат. Мэр айтканын айтып атат да. Мен карабайт элем деп. Буга да жакшы болмок да. Буга да жакшы болмок. Негизи эмне ушул маселени коюп, башты орутуп, бизди эл менен кагыштырып эле ушундай бир мүчүлүштүк болуп атат да. Азыр бул жерге келгенде суроолор дагы тиги жерге койгон суроолорго окшошуп кетип атат. Андан тышкары дагы биз уктук. Жана сиз 2005 жылда генплан айтып атасыз. Ага тиешеси жок. Ошончо да биз жоопту дарыдайбыз. Анан 17-синде деп мен Эрикке айттым, 17-синде деп. Телефондоруңузду алдым, дагы даярданасыздар. Ошо 17-синде чейин перечень вопросов берип койгула бизге, жөнөтүп койгула бул жигитке. Немесин берет. Ошого биз даярданалы. Ошо жерде мэриянын залында отуруп, анан кийин сүйлөшөлү. Биз эмнеге мунун баары болот? Айтып коеюн. Мунун баардыгы тең, өзү айтып атпайбы? Эртең биз жардам бергенге аракет кылалы депчи. Бирок биздин колубуз ошо бууланып, жанагы буулуп мүмкүнчүлүгүбүз болбой калса, анда сот процессине ушул жолугушкандарыбыз, протоколдорубуз, сиздердин суроолоруңар, биздин жооптор, кийин ошо сотто деген мындай документ кылып көрсөткөнгө дагы туура болот да. Досудебный биз иш кылдык, аткардык деген ошонун баарын тең. Анан кандай күн болбосун, биз кайра эле ушинтип келип сүйлөшкөнгө да даярбыз да. Мен просто айтып алайын, муну иреттештирип алалы. Баягы үнүбүздү катуу чыгарып сүйлөшсөк, ошо аягында жыйынтык чыкпай калат. Мен ошон үчүн процедураны кылалычы баардыгын тең. Сиз келип берсеңиздер, демилгечи топ түзүп алыңыздар, 6 кишиби, 8 кишиби, келгиле анан ошол жерден отуруп сүйлөшөлү. Суроолор дагы болчу болсочу, жанагы араңыздарда мынакей дагы суроолор болсо, калып калган. Демилгечи топко берип койгула, бизге ошол перечень менен эле жөнөтүбүзсүн. Биз 17-сине даярданып, саатын айтабыз. Хорошо. Саатын айтабыз. Баягы мына Масалиева, Бакаева көчөсүндө булаш алмашканда бир вице-мэр келип, убада берди эле, светофор койгон. Ошол жерде бир кошунабыз кайтыш болду аварияга. 2-3 кошунабыз деле авария болуп жаракат алды. Светофор по моей части мен көтөрөйүнчү ошону. Ошо светофорго. Жооп берем мен ошол күнү 17-синде жооп берем ошол. Ошол жерде көп авария болот. Масалиева, Бакаева. Болсо бизде штаб бар, штабка чыгарабыз, чечип беребиз. Эгерде туура болсо, аны УПСМ бар, ошолордун чогуу карайбыз. Дорнадзор менен карайбыз. Дорнадзор менен чыгарабыз. Телефон жасап. Масалиева бир киши азыр кайтыш болду, авария болду. 16-сында, эмнеге? 17-синде дагы. Мен занят болуп атам. 16 вторник биз планёркадан кылалы, анда кечирээк кылалы. 16-сына которобуз. 16-сында. Мен 17 такыр бош койдум. 16 ке. Азыр сезингөнгөчө сурап айтып коюн, анан келбей калды деп атат. Ал күндө вторник. Анан дагы биз тиякта мэрияга сиздер келгенде бирөөңүздөр айтты эле, муниципалдык жерди басып алды деп. Мына мен ушул 5 минуттук экскурсия на машине. Ошону азыр на машине прям. Жөлө мындай эле. Укузун балдар айтты. Азыр мына эл жолукпадыбы? Негизи эле талап ошол курулуш боюнча болуп атат. 16-сында эмне болот? Жыйын өткөрүү же шаардык куруу боюнча кеңештин жыйыны болобу, эмне болот? Эми мындай болот да. Биз азыр булардын демилгечи тобунун суроолордун тизмесин алабыз. Анан тиги мэрияда тийиштүү биздин отделдер менен ана карап чыгып, жоон даярдап, ошол күнкү 16-сына чакырып биздин чоң залыбызга жыйын өткөзөбүз. Ошо жыйында анан кийин
экспертиза кылышыбыз керек бул суроолордучу. Экспертиза кылып, толук кандуу жоопту бергенге аракет кылабыз. Болбосо дальше иштейбиз да. Бул ошол бойдон ошол эле жыйын менен токтолуп калбайт да булчу. Эгер ошондо чечилбесе акыр аягы бар эле соттук процесс өтөт да. Ал ошол жыйын көргөзөт. Баары ошол жыйын көрсөт. Ошондо көргөзөт да. Эмне маселе бияқта? Аха. Эмне алыш керек? Мына жерде мына 3 бар. Бияқтан болсо бир 5-6 бар. Карап коела просто нет. Что творится здесь? Мынагы эме бул эменин жери, өкмөттүн жери. Мэриянын жери. Бул жерде мына жерде бир деятель бар. Айткулов Мухтар деген. Мэрияда азыр как не смешно работает, оказывается, по трансформации земель в отделе. Это он иштебейт. Иштебей калды го. Ну и слава богу. Багында иштеген. Канча жолу түрмөгө отурган. И он откупился вот этими землями. Айткулов Мухтар? Да. Кандидат депутат что ли? Пойдемте посмотрите. Болду ошондой эле мен айтып берем. Бир ачык жерди көрүп алыңыз. Эмне болот ошону айтсаңыздар. Бул жерге биз парк кылабыз деп, парк бүткөндөн кийин, чоңойгондон кийин зымдарды алып коюп, бер парк болмок да, прилегающий участок. То есть биз өкмөттүн жумушун кылып атканбыз. Биз ушундай от души жаңы берге көчүп келип, ушул жерден үй салына элек деп биз ушул парк кылганбыз да. Аны алып туруп жулуп ыргытып, в черных кепочках Мухтар жиберип туруп ошондой жигиттерди. Несмотря ни на что, бактардын баарын жулуп, 6-7 жыл болуп калган, 10 жыл болуп калган бактардын баарын жулат. Азыр эмне максат эмне? Максат он построил заборы. У него есть какие-то вот свои ребята, свои ребята есть. Сиздерчи көп нерсени айтып атасыз. Мен да түшүнбөй атам. Буларга түшүнбөй. Эмне маселе ошону айтып. Була зым высоко да? 110-дук. 110 астыны участок кылып, красикинеге берип салышкан. Ошолбу. Мурда. Анан муну соттошуп атып, былтыр межрайонный сот ал чечимди жараксыз деп тапты. Ким соттошту? Бирок күчүнө кирбей атат. Күчүнө кирбей атат. Заборду албай. Негизичи мындай да? Ким сотко берди ошо айтты. Ал деген Ленинский прокуратура. Түшүндүм. Ким сотко берди, кимди? Акимиятты, то есть мэрияны, тиги буларды берген. Азыр эмне кылыш керек ошо? Эмалаула карасаңыз. Азыр күчүнө киргизип жанагы чечилген нерсени. Надо, чтобы они убрали все это. Убрали, потому что мен бизде ушундай аналог болуп атат. Бизде дагы деле продолжение Чортекова деген көчө бар дагы. Кривоносова көчөнү прям этажный үйлөрдү кесип салган жарымдатып. Бул жерде Урматтуу биздин көрүүчүлөр, мынакей көрдүңүздөр, ошо Баба Ата, Узунбулак көчөлөрүндөгү тургундары менен вице-мэр, ошондой эле Бишкек башкы архитектуранын жетекчиси да өздө жолугуп баардык суроо жооптор нуктуу. Эми жакын арада 16-майда Бишкек мэриясына жолугушуу болот экен дагы. Ошондо баардык суроолор ар бири тыкыр каралып чыгып, ошого карата чечим, ошого карата мэриянын аракети болот деп айтты. Ушу менен бүгүнкү ушул Арча 5те болуп аткан жер көйгөй, курулуш көйгөйүн биз аяктайбыз, жыйынтыктайбыз. Кийинки окуялар кандай өнүгөт, албетте аларды башка берүүлөрдө чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Бизди акмалап туруңуздар, ар дайым биздин каналга жазыңыздар. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.